Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка дайын болсоңор, анда дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп клеткалуу организмдердеги ткандар деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле ткань деген эмне жана анын кандай түрлөрү бар? Биз көп клеткалуу организмдердин ичинен өсүмдүк менен жаныбарлардын ткандары жана алардын түрлөрү, биологиялык ролун окуп үйрөнөбүз. Мен бул темага киришээрден мурун алгач тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерине кайрылгым келип турат. Себеби биз быйылкы окуу жылында тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерин молекула генетикалык деңгээлден тартып биосфералык деңгээлге чейин окуп үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул деңгээлдердин ичинен ткань жана органдык баскычта же тепкичке арналмакчы. Анда эмесе биз алгач балдар ткань деген эмне экендигин билип алалы. Ткань деген эмне? Бул сырткы морфологиялык түзүлүшү боюнча жана аткарган функциясы боюнча окшош, келип чыгышы бирдей клеткалардын жана клетка аралык заттардын жыйындысын айтабыз. Клетка аралык зат деген эмне? Бул клетканын зат алмашуу процесстеринин натыйжасында пайда болгон заттарды айтып коебуз. Ткандардын өтө көп түрлөрү бар жана ткандарды түзгөн клеткалар адистешкен болот. Андыктан биз алгач ткандарды окуп үйрөнүүнү өсүмдүктөрдүн ткандарынан баштап, аларды топтоштуруп алалы. Биз окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп өсүмдүктүн ткандарын түзүүчү ткандар же меристемалар жана туруктуу ткандар деп бөлүп окуйбуз. Түзүүчү ткандар айрым адабияттарда пайда кылуучу ткандар же меристемалар деп да аталып жүрөт. Айтор эң башкысы булардын баардыгы меристемалар болуп эсептелинет. Булардын жайгашуу ордуна карап биз төмөндөгүдөй топторго бөлөбүз. Уч меристемалар, каптал меристемалар жана аралык меристемалар же интеркалярлык меристемалар деп коебуз. Ал эми туруктуу ткандар болсо өз ичинен аткарган функциясына жараша жабуучу ткандар, механикалык ткандар, өткөргүч ткань жана негизги ткань деп бөлүнөт. Туруктуу ткандар түзүүчү ткандардан же меристемалардан пайда болушат. Башкача айтканда, өсүмдүктүн тиричилигинде түзүүчү ткандар өмүр бою көбөйүп, бөлүнүп, ал клеткалардан туруктуу ткандар пайда болот. Башкача айтканда, түзүүчү ткандар адистешип, анан туруктуу ткандардын бирине өтөт. Мисалы, жабуучу тканга же башка ткандарга өтүшү мүмкүн. Биз алгач ушул түзүүчү ткандар же меристемаларга кайрылалы. Алардын жайгашуу ордуна карап уч меристемалар, каптал меристемалар жана аралык же интеркалярлык меристемалар деп бөлөбүз дедик. Алгач уч меристемага токтололу. Уч меристема өзүнүн эле аты айтып тургандай, өсүмдүктөрдүн сабагынын жана тамырынын учунда жайгашат. Адатта булар өсүмдүктүн өмүрү бою өсүп, узатасынан узарып өсүшүн камсыз кылат. Бул клеткалар башка клеткалардан айырмаланып бөлүнүүгө жөндөмдүү каптары жука жана ошондой эле булардын вакуолдору майда болгон клеткалар. Каптал меристемалар. Булар өсүмдүктөрдүн сабагынын жана тамырынын капталынан өсүшүн же туурасынан жооноюшун камсыз кылган тканга кирген клеткалар. Бул клеткалардын көбөйүшүнүн эсебинен өсүмдүктүн тамыр сабактары туурасынан чоңоюп же жоонуйот. Мисалы, кадимки эле камбийди ушул каптал меристемаларга киргизсек болот. Аралык меристемалар. Булар сабактагы муундардын негиз тарабында болуп, муундун узатасынан өсүшүн камсыз кылат. Ошондой эле аралык же интеркалярлык меристемалар жалбырактардын сабынын негиз тарабында болот дагы, жалбырак сабынын узунунан өсүшүн камсыз кылат, натыйжада сабак узунунан өсөт. Эми туруктуу ткандарга кайрылалы. Туруктуу ткандарга түзүүчү ткандар айланат. Алгач биз жабуучу ткандан баштайлы. Жабуучу тканга биз кабыкты, пробканы жана башкаларды киргизсек болот. Жабуучу ткандын алгач силер клеткаларынын түзүлүшүнө көңүл бөлгүлөчү. Клеткалары бири-бирине өтө тыгыз жайгашкан.
башкача айтканда алардын арасындагы клетка аралык заттары дээрлик жокко эсе же болбосо өтө аз болот. Адатта булардын клеткалары биринин үстүнө бири кабатталып жайгашкан болот. Себеби булардын эң башкы кызматы же функциясы коргоо болуп эсептелинет. Булар органдарды сыртынан каптап, сырткы чөйрө менен түздөн түз байланышып тургандыктан ар түрдүү механикалык таасирлерге, температуранын төмөндөшү, жогорулашына дуушар болот дагы. Адатта булар бат-баттан өлүп, алдынан бат-баттан көбөйүп, кайра пайда болуп калыптанып отурат. Ошондой эле жабуучу ткандын клеткаларындагы клетка аралык заттары аз болгондуктан алар өзү аркылуу баардык эле заттарды өткөрбөйт. Мисалы, микроорганизмдердин киришине, химиялык заттардын өтүшүнө тоскоол болот. Кийинки туруктуу ткан механикалык ткан. Өзүнүн эле аты айтып атпайбы? Бул өсүмдүккө катуулукту, бекемдикти берген, мисалы, өзөк нурлары, жыгачтар. Клеткалары, мисалы, склеренхима, склероидтерден турат дагы. Бул механикалык тканды түзгөн клеткалардын калың кабы бекем, катуу жана калың болот. Туруктуу ткандардын дагы бир маанилүүсү негизги ткан же паренхима ткани деп да атап коебуз. Мен ушул негизги ткандардын ичинен фотосинтездөөчү же ассимиляциялоочу тканга кайрылайын. Негизги ткан негизинен өсүмдүктүн этин түзөт. Ал эми фотосинтездөөчү тканды мен силерге тоолоктоп көрсөтөйүн. Мисалы, мамыча ткандар жана ошондой эле борпоң ткан жалбырактагы дал ушул фотосинтездөөчү тканга кирет. Бул тканды түзгөн клеткалар негизинен сүйрүү, тегерек формада болуп, жумуру келет дагы. Алардын клеткасында фотосинтез процесси жүрүүчү негизги органоид хлоропласттары кармалган. Мындан сырткары бул тканга биз абалуу тканды, ошондой эле запастоочу ткандарды дагы киргизе алабыз. Ал эми кийинки туруктуу ткан бул өткөрүүчү ткан. Мен ушул өткөрүүчү ткандардын ичинен кислема жана флоемага токтолоюн. Башкача айтканда, өсүмдүктүн организмде заттар жогорудон төмөн карай жана төмөндөн жогору карай кыймылга келет. Же заттардын эки агымы бар десек болот. Кислема аркылуу заттар тамырдан сорулган суу жана анда эрген минералдык туздар төмөндөн жогору карай өсүмдүктүн жер үстүндө бөлүктөрүнө акса, ал эми флоема аркылуу тескерисинче жалбырактарда жана башка фотосинтез процесси жүрүүчү органдарда пайда болгон органикалык заттар фотосинтез процесси жүрбөгөн органдарга айталы тамырларына жогорудон төмөн карай агат. Мынакей балдар, биз өсүмдүктөрдүн ткандарын түзүлүшүнө жана биологиялык ролуна токтолуп алдык. Эми ушул жогорудагы маалыматтарды камтыган видео тасмага жакшылап назар салып, жакшылап түшүнгөнгө аракет жасап отурсаңар болот. Өсүмдүктөрдүн ткандары түзүлүшү, келип чыгышы, аткарган функциялары боюнча окшош клеткалар ткандарды түзөт. Биз окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн өсүмдүктөрдүн ткандарын төмөндөгүдөй классификациялап алалы. Бул түзүүчү ткандар же меристемалар жана туруктуу ткандар. Алгач биз түзүүчү ткандарга кайрылып, аларды карап көрөлү. Эң башкысы, булар бөлүнүүгө, көбөйүүгө жөндөмдүү болгон клеткалардан турган ткан деп айттык. Демек, өсүмдүктүн, тактап айтсам, сабактын жана тамырдын узунунан өсүшүн камсыз кылат. Жайгашуу ордуна карата меристемаларды биз уч меристемалар, каптал меристема жана аралык меристема деп бөлөбүз. Алгач биз уч меристемага кайрылып көрөлү. Жана айтып өттүк, уч меристема сабак менен тамырдын учунда болуп, сабак менен тамырдын узунунан өсүшүн камсыз кылат. Жана алар өмүр бою бөлүнүп көбөйүп отурушат. Ал эми каптал меристемалар болсо, бул сабак тамырдын туурасынан жооноюшун камсыз кылат. Буга камбийди киргизсек болот. Ал эми аралык меристемалар болсо, булар муундун негиз жагында болот дагы, муундун узарышын, жалбырактын сабагынын негиз жагында болуп, анын узарышын камсыз кылат. Дал ушул түзүүчү ткандардан же меристемалардан туруктуу ткандар пайда болот дагы, алар өсүмдүктүн тиричилигин камсыз кылат. Маселен, суунун тамырдан сорулуп, өсүмдүктүн жер үстүндөгү бөлүктөрүнө өтүшү дал ушул туруктуу ткандар аркылуу ишке ашат. Андыктан биз туруктуу ткандарга кайрылып көрөлү. Туруктуу ткандарды биз төмөндөгүдөй топторго ажыратып бөлүп карайбыз.
бул жөнөкөй туруктуу ткандар жана татаал же комплекстүү туруктуу ткандар. Биз алгач жөнөкөй туруктуу ткандарга кайрылалы. Жөнөкөй туруктуу ткандардын ичинен биз үчөөнү алып карап көрөлүчү. Бул паренхима, каленхима жана склеренхима. Алгач ушулардын ичинен паренхимага токтолобуз. Паренхима же болбосо негизги ткан деп кабыл алсаңар болот. Бул өсүмдүктүн жалбырагынын, тамырынын, сабагынын, мөмөсүнүн негизги этин түзөт. Ал эми каленхима болсо бул механикалык ткандын бир түрү. Ал өсүмдүккө бекемдикти, туруктуулукту берет. Дал ушул механикалык ткандын дагы бир түрү бул склеренхима. Склеренхима, башкача айтканда, өсүмдүктүн негизги скелетин түзөт деп айтсак болот. Ал тамырларда, сабактарда жана мөмөлөрдө дагы кездешет. Азыр эми татаал туруктуу ткандарга кайрылалы. Дал ушул татаал туруктуу ткандар боочо түрүндө же болбосо удаалаш жайгашышы мүмкүн. Алардын ичинен биз флоема менен ксилемага кайрылалы. Алгач ксилеманы карап көрөлүчү, кандай түзүлүштөн турат экен. Ал трахеидалардан, түтүкчөлөрдөн же трахеялардан, паренхима клеткаларынан жана механикалык ткандардан турган комплекстүү ткан экен. Анын натыйжасында суу төмөндөн жогору карай көтөрүлөт. Ал эми флоема кандай бөлүкчөлөрдөн турат? Бул элек сымал түтүкчөлөрдөн, жандоочу клеткалардан, механикалык ткандан жана паренхима клеткаларынан турган комплекстүү ткан. Анын жардамы менен органикалык заттар жогортон төмөн карай өтөт. Ошентип, жалпы жөнүнөн алганда, өсүмдүктүн ткандары өсүмдүктүн бүтүндөй тиричилигин камсыз кылат. Айталы, өсүмдүктөрдүн ткандарынын ичинен меристемалар же түзүүчү ткандар кандай мааниге ээ? Бул өсүмдүктүн өсүүсүн өмүр бою камсыз кылса, себеби алардын клеткалары бөлүнүүгө жөндөмдүү дедик. Ал эми туруктуу ткандар түзүүчү ткандардан пайда болуп, өсүмдүктө жүрүүчү башка процесстерди жөнгө салып ишке ашырат. Ошентип биз видео тасманын жардамы менен жалпы эле өсүмдүк ткандарына токтолуп алдык. Эми кезек сурооду. Сурообуз мындайча аталат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы сабак аркылуу органикалык заттардын өтүшүн камсыз кылат? Жооптору: биринчиси паренхима, сүрөтү менен кошо турат, экинчиси меристема, үчүнчүсү флоема, төртүнчүсү ксилема деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы сабак аркылуу органикалык заттардын өтүшүн камсыз кылат? Анда эмесе жоопко кайрылалы. Жообубуз бул флоема экен. Башкача айтканда, жалбырактарда, мисалы, фотосинтез процессинин натыйжасында пайда болгон органикалык заттар өсүмдүктүн жер астындагы бөлүктөрүнө, айталы тамырына дал ушул флоемасы аркылуу жогортон төмөн карай агат экен. Ошентип жыйынтыктап койсок, өсүмдүктүн ткандарынын ордун көрсөтөлү. Түзүүчү ткан же болбосо меристемалар бул сабак жана тамырдын учунда болсо, ал эми негизги ткан бул ушул өсүмдүктүн органдарынын негизги этин түзөт экен. Ал эми жабуучу ткан өсүмдүктүн органдарын сыртынан каптап коргоо кызматын аткарса, ал эми өткөргүч ткан аркылуу заттар жогорудон төмөн карай, төмөндөн жогору карай жылат экен. Ал эми механикалык ткан бул өсүмдүктүн скелетин түзөт десек болот. Механикалык ткан өсүмдүккө бекемдикти жана катуулукту берет. Эми жаныбарлардын ткандарына токтололу. Жаныбарлардын ткандарын биз өз ичинен эпителий тканы, булчуң тканы, нерв тканы жана тутумдаштыргыч ткан деп ажыратабыз. Эпителий тканын биз бир катмарлуу жана көп катмарлуу эпителий ткан деп бөлүп окусак, ал эми булчуң тканын скелет булчуң тканы, жүрөк булчуң тканы жана жылма булчуң тканы деп бөлүп окуйбуз. Тутумдаштыргыч ткан, буга биз майды, сөөктү, кемирчекти, канды жана ошондой эле лимфаны киргизе алабыз. Эми ушулардын ар бирине токтололу. Алгач кезекти эпителий тканына берели. Эпителий тканынын биз бир катмарлуу эпителий тканы жана көп катмарлуу эпителий тканы деп ажырайт дедик. Бир катмарлуу эпителий тканын карап көрөлүчү. Адатта булар организмдердин ички көңдөйүн, мисалы ичегилердин ички бетин беттеп өтөт. Бул бир катмар клеткалардан туруп,
клеткалардын ортосунда клетка аралык заттары өтө аз болгондуктан өзү аркылуу эле баардык заттарды өткөрө албайт. Демек, зыяндуу заттардын өтүшүнөн, микроорганизмдердин өтүшүнөн сактайт экен. Ал эми көп катмарлуу эпителий тканды түшүндүрүү үчүн мен кадимки эле терини алып көрөйүн. Теридеги эпителий ткандарын түзгөн клеткалар биринин үстүнө экинчиси кабатталып жайгашып, негизинен коргоо кызматын аткарат. Демек, мындай катмар өтө чукул жайланышкан клеткалардын арасында клетка аралык заттары же суюктуктар өтө аз болгондуктан өзү аркылуу баардык заттарды өткөрүшпөйт. Булчуң тканы, буга скелет булчуң тканы, жүрөк булчуң тканы жана жылма булчуң ткандарын киргиздик. Алгач скелет булчуң тканына кайрылалы. Булчуң ткандарын түзгөн булчуң клеткалары мындай талча түрүндө болот дагы, алардын ядролору көп ядролуу тоголок формада келет. Ошондой эле бул булчуң талчалардын туурасынан кеткен таргылдар болот. Ал ушул таргылдарын миофибрилдер түзөт. Миофибрилдердин кыскарыштын эсебинен булчуң талчалары кыймылга келет. Адатта скелет булчуңдардын кыймылдашын адам өзү башкара алат. Ал эми жүрөк булчуң тканына көңүл бөлө турган болсок, бул тканды түзгөн булчуң талчалары бири-бири менен байламдалар аркылуу байланышып турат. Бул өз кезегинде ушул булчуң талчалардын жыйрылышын же кыймыл аракетин биринен экинчисине өткөрүп турат. Ошондуктан жүрөк булчуңдары автоматияга ээ экендигин билесиңер. Жылма булчуң тканы бул ичегилердин же болбосо кан тамырлардын керегелеринин негизин түзөт дагы. Бул булчуң ткандын клеткалары иксмал формада болот жана бул клеткалардын жыйрылышы, жыйрылуу ылдамдыгы же кыскаруу ылдамдыгы скелет булчуң ткандарына салыштырмалуу өтө жай жүрөт. Жана ошондой эле булар узак убакытка чейин кыскарган абалда боло алат. Кийинкиси нерв тканы. Нерв клеткаларын биз нейрондор деп коебуз, жана ошондой эле нейрондордун арасында тутумдаштыргыч ткандын клеткалары нейроглиялары болот. Нейроглия бул азыктандыргыч, таяныч жана ошондой эле коргоо функциясын аткарат. Биз ушул нерв тканындагы нерв клеткаларына кайрылалы. Нерв клеткасынын денеси болот. Денесинде ядросу, цитоплазмасы жайгашкан. Ал эми ушул нерв клеткасынын өсүндүлөрү бутактанган, тармактанган абалда болот. Ушул бутактанып, тармактанган кыска өсүндүлөрүн биз дендриттер деп айтабыз. Ал аркылуу нерв импульстары нерв клеткасынын денесине өтөт. Ал эми денесиндеги нерв импульстары аксон деп аталган узун өсүндүлөрү же бутактары аркылуу кийинки клеткага барат. Ушул бир клетка менен экинчи клетканын байланышкан жерин биз синапстык байланыш деп айтабыз. Синапстык байланыш бул нерв клеткасы менен нерв клеткасынын же нерв клеткасы менен булчуң клеткасынын ортосунда жүрүшү мүмкүн. Эми тутумдаштыргыч тканга кайрылалы. Тутумдаштыргыч тканда эң негизги өзгөчөлүгү клетка аралык заттары өтө көп болот. Мисалы, канды алып көрөлү. Кандын клеткаларын көрсөтөйүн. Кан клеткаларынын негизги компоненттерине эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер кирет. Кандын клетка аралык суюктугу бул плазма болуп эсептелинет. Сөөк клеткаларында көрсөтүп коеюн. Сөөк клеткаларынын арасындагы клетка аралык заттар пластинка, жипче түрүндө болуп, сөөгкө бекемдикти, катуулукту берет. Ал эми кемирчек тканынын клеткалары мындай топ-топ түрүндө жайгашат. Ошондой эле май дагы ушул тутумдаштыргыч тканга кирет дедик. Майды түзгөн клеткаларынын эң негизги өзгөчөлүгү алардын клеткасынын цитоплазмасында органикалык зат майдын запасы кармалгандыгында. Мынакей балдар, ошентип биз жаныбарлардын ткандарына токтолуп алдык. Эми кезек суроодо. Эмне себептен эпителий ткандарында клетка аралык зат начар өрчүгөн? Жоопторго кайрылалы. Биринчиси клеткалары ири болгондуктан, экинчиси функциясына жараша, үчүнчүсү клеткалары бөлүнбөгөндүктөн, төртүнчүсү клеткалары катмарлуу деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, эмне себептен эпителий ткандарында клетка аралык зат начар өрчүгөн? Жоопко кайрылалы. Бул функциясына жараша экен. Эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтололу. Ткан түзүлүшү, келип чыгышы жана аткарган функциялары окшош клеткалардын жыйындысы. Меристема, бул грек тилинен которгондо меристос, бөлүнүүчү деп которулат. Активдүү бөлүнүүгө жөндөмдүү клеткалардан турган өсүмдүк тканы. Флоема, өсүмдүктөрдүн өткөргүч тканы. Ал аркылуу фотосинтездин натыйжасында пайда болгон заттар башка органдарга транспортталат. Ксилема, суу жана ан берген минералдык заттарды транспорттоочу, өткөргүч буучулорду пайда кылган өткөргүч ткан. Мынакей балдар, биз ошентип силер менен ткан жана анын түрлөрүн
өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ткандарынын мисалын да алып окуп үйрөндүк. Сабактын жүрүшүндө биз ткандардын түрлөрүн гана эмес, түзүлүшүн жана биологиялык ролуна да токтолдук. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.